Өзгөчө тартты мени. Мен как будто наркотик ташыгандай. Ысык көлдө сел жүрүп, балыкчы Бөкөнбаев Каракол жолу жабылды. Бүгүн 31-июль күнү Ысык көл облустун Тоң районунда саат 6:00 чамасында жааган жаанын кесепетинен күн чыгыш айыл аймагындагы Кажысай айылында сел жүргөн. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Жерине тактоо иштерин жүргүзүүгө Тоң райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн ыкчам топ тартылган. Маалыматка ылайык, сел балыкчы Бөкөнбаев Каракол унаа жолунун болжол менен 154-чакырымында орнотулган бетон шакекчилерди жууп кетип, жараксыз абалга келген. Учурда унаа жолу жабык, жерине техникалар тартылууда, ошондой эле Кажысай айылында турак үйлөрдү каптагандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Жакын арада Ош шаарында муниципалдык такси ишке кирет. Мэр 5-августка чейин 50 электромобиль алып келинерин айтты. Эски Матис, Тико, оң рулду автоунааларды жок кылабыз. Буюрса шаардык таксинин акчасы өзүбүзгө түшөт, деди Жеңишбек Токторбаев. Полиция формасын кийип, коомдук транспортко түшкөн адам кармалды. Орусиянын Толо облусунда полиция формасын коомдук транспортто бекер жүрүү үчүн колдонгон адам кармалды. Маалыматты облустук сот департаментинин басма сөз кызматы таратты. 26-июль күнү эртең менен Киреевский районунун Приобский айылында өтүп бара жаткан укук коргоо кызматкерлери полиция формасын кийген адамды байкашкан. Малымогондо жаран буга чейин мыйзам бузууга туш болуп, полицияны таанып калган. Ал кармалган учурда Тулага бараткан мойнуна алып, жол акысы бекер болуш үчүн форманы кийип жүрүүнү чечкен. Жыйынтыгында аталган жаранга укук коргоо органдарынын символикасы түшүрүлгөн форманы мыйзамсыз кийгендиги үчүн протокол түзүлдү. Ага айып пул салынып, формасы конфискацияланган. Нигерияда суу ташкыны болуп, бир нече адам каза болду. Нигериянын түндүк чыгышындагы Адамава штатындагы Йола шаарында суу ташкынынан кеминде 25 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Табиат кырсыгынан 25 адам көз жумуп, 5560 адам эвакуация болду. 11 жаран дайынсыз болууда, деп жазды өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар кызматы. Ал эми жаракат алгандардын так саны тууралуу маалымат айтылган жок. Суу каптаган аймактагы калк шаардагы Алию Мустафа коллежинин аймагындагы атайын түзүлгөн лагерге көчүрүлдү. Алар негизги муктаждыктар менен камсыз кылынган. Селдин кесепеттерин жоюуда куткаруу кызматтарына бейөкмөт уюмдар жардамга келишкени маалымдалды. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер, Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС иненен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62. Өкмөт унаанын терезелерин тонировкалоонун баасын арзандатууну пландоодо. Министрлер кабинети транспорт каражаттарынын алдыңкы эшиктеринин каптал айнектерин караңгылатуу үчүн жыйымды төлөөнүн жана уруксат алуунун тартибине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Негизги өзгөрүү электр унааларын тонировкалоо үчүн төлөмдүн төмөндөшү болуп саналат. Жеке жактарга 30 000 сом, учурда 50 000, юридикалык жактарга 50 000 сом, учурда 70 000, резидент эместерге 70 000 сом, учурда 90 000. Токтомдун долбоорунда жооптуу орган катары унаа мекемесинин ордуна уруксат кагаздарын берүү жана жыйымдарды алуу милдети, транспорттук каражаттарды жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттик көрсөтүлгөн. Балыкчыга Бишкектегидей жарыктандыруу орнотула баштады. Балыкчы шаарынын Борбордук көчөсүнө Айтматов проспектисиндегидей заманбап көчө чырактары орнотулууда. Учурда Бишкек тараптан шаарга кире бериштен баштап орнотуу иштери жүрүп жатат. Эски маамалар алынгандан кийин калган тилкелерди да монтаждоо иштери улантылат. Эске салсак, президенттин тапшырмасына ылайык президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев жакында Балыкчы шаарына барып, алдыдагы иштердин жүрүшү боюнча маалымат берип, жарыктандыруу маселесине өзгөчө көңүл бурган. Жол тескөөчүлөр чыркырап ыйлап ооруган баланы ооруканага жеткиришти. Бишкекте милициянын кайгылуу кызматкерлерине жаран уулун ооруканага жеткирип берүүнү суранып кайрылган. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматтан билдиришти. Жол тескөөчүлөр баланы ата-энеси менен дароо аймактык ооруканага алып барып, керектүү жардамды көрсөтүшкөн. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн
чет мамлекеттен операцияны 18 000 долларга жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зарып болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дуаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар, кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман 1000 эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, Кыргыз Сейдин Шекербеков менен Калия Сорос менен барып келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып сурадым. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошону чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман 1000 эселеп кайтсын сиздерге. Mına Manjılının sayı Manjılı'dan gelgen su. Oyup etti, oyup çoğdu da tulam ulam. Gitti ne? Moğollarga çok em olgan gitti. Ya. Oğlum, ballar vardı, oğlum çıkarıp ağladı, karaglaçı. Kança bala getip tuttu. Trassada, Oş Bişkek trassada getip tuttu. Karaglaçı. Yakta maşına gelip vurup geçsene, oturasın abi. Kırın mı? Meni gördü da mına kişineke жолго burulup durup az kayra men ketip atsam buyaka чыгып атат, качты. Жаш балдары. Мына көчөгө чыгарбагыла, чыкса деген болбойт да бuyaka чыгарганга. Канча жаш бала жүрөт болду ичинде. Бул КамАЗ келип көрбөй уруп кетти анан. КамАЗ күнөө элесин уруп кетти. Чыган жалгат облусу үчүн башкарма. Жиырма 640. Б. 44 99 6. Каражаттарым каттуу күбөлүңүз бар? Бар. Ничего тартты, а меня? Мен как будто наркотик ташыбандай. Ничего было? Тартмарыка? Алыс алыс. Текшерүү учурунда анан унаасына тиешелүү каттуу күбөлүгү да жок экени анык болду. Андыктан унаасын айыпына токтотуучу жайына жеткирүү керек болду. Конечно, бар. Техпаспорттор болсун. Мен мынча сүрөткө тартышты, бүгүн өзүм кыйналып жүдөп турам. Жок, эже, неме кылгансыз? Бул эми жол бересин карачы, сиз алдыңызда ошо кетип алып жол бербей атпайсызбы? Сиз канча убакытка чейин бердиңиз? Жол бергенде мен бияка чейин рисковать эте албадым да. Элем техпаспортуңуз бар, неме машинаны налогду төлөгөнмүн, как болду? налогду сураган жоксуз. Эй балдар, болду эми, мени вообще эле тартып алдыңар го. Техпаспортуңуз бар? Машинанын бербейсиз бөлүгүн. Машинаныкы барбы? Машинанын бөлүгү бар. Жокпу? Жаныңызда барбы? Мен үйүмдө калтырып койгон ошо. Мен сумкаларымды жана. Калай, Жүр менен барып келсеңчи, спутникте жашайм. сиз анда нар жагына отурасызбы анда? Мен айдап алайын. Отуруңуз? Ооба. Жолсо тип алат. Калай? Мен эле айдап алайын. Өзүм алдымда отуруп алсам. Нар жагына отуруп мен айдап алайын.
Ордунан анан 1959 туулган Максуда Матраимова аттуу айдоочуга протокол толтурулду. Унаасы айыппунаа жайына өткөрүлүп берилип, айдоочу кой берилди. Албетте нааразы ойдон кеткен айдоочу кийинкисинде тартипти жакшы өздөштүрүп алат деген ниет калды.